Бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитети акыйкатчы Кубат Оторбаевдин 2016-жылдагы баяндамасын укту. 2016 дегенибиз Кубат Оторбаев 2,5 жылдан бери парламентке баяндама жасоо үчүн келе элек экен. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Оторбаевдин мурдагы эки акыйкатчынын айтуусунда Кыргызстандагы адам укугун тебелеген көйгөйлөрдүн бири акыркы мезгилде резонанс жараткан ала качуу. Ала качуунун негизги 3 себеби катары калың төлөөдөн качуу, кыздар менен таанышуудан тартынуу, кыздын ата-энесинин каршы болушун белгиледи. Сурамжылуу жигиттер эмне себептен алада качууга барууну да так көргөздү. Адатта алар калың төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбогондон, кыз менен таанышуудан тартынгандыктан, айрым учурларда кыздын ата-энеси ал балага каршы турмушка чыгуусуна каршы болгондон жана башка себептерден улам бул кадамга барышаарын айтышкан. Ал эми кыздар эл эмне дейт, кыз башка түшкөнүнө баш ийиш керек, кийин эч ким күбөгө албай коет деген сыяктуу себептерди айтышкан. Бирок ошол эле маалда 20% ала качуулардын 6% зордуктоо менен коштолгон. Демек, бул жерде сөз зордуктоо жөнүндө болуп жатат. Ошол эле маалда кыздын никеге туруу үчүн ала качуу шаарларга караганда айыл жерлеринде 2 эсеге көп. Ала качуу менен курулган 20% үй бүлөлөрдүн 6% зордуктоо менен коштолгон. Кыз ала качуу окуялары шаарга салыштырмалуу айылдарда 2 эсе көп болот. Бирок ала качуу фактысы боюнча сотко жеткен учур дээрлик жокко эсе. Акыйкатчы буга башкы себеп катары ата-энелердин өз ара сүйлөшүп алуусун айтты. Мындай көрүнүштөрдүн бир нече себептери бар. Биринчиден билимдин төмөндүгү, экинчиден мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү иштердин жасалбай жаткандыгы, үчүнчүдөн социалдык экономикалык абал, жакырчылык, же болбосо төртүнчүдөн мыйзамдардагы кемчилик, бешинчиден кыргызчылык. Депутат Исхак Масалиев Кубат Оторбаевден эки тараптын келишип алуусун кыргызчылык деп айтпоого чакырды. Эске салсак, буга чейин депутат Төрөбай Зулпукаров коомдук каналдын башкы директору Илим Карыпбековду дагы эптеп-септеп бүтүрүп салууну кыргызчылык деп айтпоосун эскерткен. Сиз баяндамада мындай сөз айтып кеттиңиз, жанагы кыздарга ала качуу боюнча кыргызчылык деген сөздү. Бул юридикалык термин барбы? Мен негизги себептерин, турмуштагы себептерди айттым. Жок, эми түшүнөм, ушу турмуштагы себептер кыргызчылык деген себеп болмок беле. Бул эми Кандай түшүнөсүз аны? бул көбүнчө кыз үчүн ата-энеси, жакындары чечип койгон учур бар да. Бул түздөн түз укук бузуу болуп эсептелет. Анан эми ачыгын айтканда, Исхак Абсаматович, көпчүлүгү бул жерде мына кыргыздар отурабыз. Апалар менен жеңелердин ролу өтө чоң да. Жок, мен анын баарын түшүнүп турам. Үй бүлөлүк жагынан, ата-энеси жагынан макулдук берип көз жумуп коюп деп койсоңуз болот. Бирок өзүңүз ушундай улуу трибунада туруп кыргызчылык деп байланыңыз туура эмес деп ойлоп атам. Кыргызчылык деген бизге шек келтирет, андай колдонгон болсоңузчу. Мен суранат элем, андай экинчи колдонбоңуз мындай. Ал экөөбүз коридордо сүйлөшкөндө колдонсок болот. Ал эми сактануудан айтпаш керек. Экинчи суроо сизге мындай. Кубат Оторбаев парламенттеги КСДП фракциясына баяндама жасоо үчүн барган эмес. Мындан улам КСДП фракциясы акыйкатчынын баяндамасын жактырбоо тууралуу комитетке сунуш кылган. Бирок депутаттар Мыктыбек Абдылдаев жана Исхак Масалиев азыр 2016-жылдагы доклад каралып жаткандыгын, анын үстүнө акыйкатчынын ишине баа берүү туура болоорун, ал эми КСДП фракциясына келбей койду деп жактырбай коюу болбостугун айтышты. Урматтуу комитеттин төрагасы, сизге мен сунуш берет элем да. Биз 16, азыр 18 жыл болуп атат. Биз 16 жылдын маалыматын алып атабыз да. Анан муну чечим долбоорун мен колдобойт элем, анда жазбашыбыз керек. Бир фракциянын сунушун карап туруп, анан бул жерде кемчиликтерди далилдеп кеткендей болуп окшоп турат. Бирок түшүнүксүз болуп турат. Ал жерде кемчилик көрсөткөн жоксуздар да. Доклад туура эмес түзүлгөн. Биздин даярдаганда кичине мен ойлоп атам так болбой калды да. Ошол себептен биз эки койгонубуз туура эмес. Мен ушул чечимге каршымын. Экинчиден өткөн эле жыйында мен суроо бергенде эмне үчүн биз Жогорку Кеңештин токтомунда баа койбойбуз дегенде, бизде ушундай традиция. Ал эми Жогорку Кеңеш өздөрү сунуш кылат деп, депутаттар сунуш кылат деп биз ачык калтырабыз да дайыма. Жогорку Кеңештин токтом долбоорунчу. Ошондой эле мотивде кетишибиз керек. Мен ойлоп атам, комитетте сын пикирди айтсак айтабыз, бирок не одобрять дегенде мен каршымын. Бул жерде ар бирибиздин өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыз бар. Бул жерде сиздин экөөбүздүн мамиле эмес,
Сиздин СДПКга мамилеңиз эмес. Бул жерде баарыбыз тең мыйзам менен сүйлөшүбүз керек. Биз мыйзам чыгаруу бийликтин бутагыбыз. Ошого байланыштуу мына 16 жылкы отчетту биз фракцияда карайлган жокпуз да. Систематикалык түрдө мен ойлойм игнорирование болду деп. Түшүнбөстүк дегенди мен түшүнө албайм. Бир нече жолу алдын ала чакырсак ооруп каласыз, алдын ала чакырсак командировка өтүп каласыз, алдын ала чакырсак дагы бирдеме причина болот. Акыйкатчы Кубат Отурбаев КСДП фракциясынын ишеним көрсөтпөө чечими тууралуу талаш тартыш жаралып жатканда акыйкатчыны алсыратып ооздуктоо үчүн түрдүү мыйзамдык тоскоолдуктар түзүлүп калгандыгын, андыктан докладын жактырып берүүнү суранды. Жогорку сот менен акыйкатчынын докладдарын жөн эле угуп коебуз да мыйзам боюнча. Мыктыбыз мындай да, жогорку сот болсо жөн эле угат экенбиз маалымат катары. Акыйкатчы болсо палата жогорку кеңеш палата жактырат же жактырбайт экен. Кайсы мыйзамда жазылган? Регламентте анан темеде турат, өз мыйзамында, атайын мыйзамда. Туурабы Кубатбек Талович? Эми ошол мыйзам мурдагы омбудсмендерди алсыратуу максатында атайын киргизилген. Бул эл аралык нормаларга туура келбейт. Омбудсмендин көз карандысыздыгы боюнча Париж принциптери бар. Ошондуктан эми негизинен өзүңүздөр албетте палата баасын берет. Менин абийирим таза, жакшы иштедик деп ойлойм. Акыры көпкө созулган талаш тартыштардан кийин акыйкатчынын баяндамасы жогорку кеңештин жалпы жыйынына жөнөтүлдү. Ал эми мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Кубат Отурбаевдин ишине ичи чыкпагандыгын айтат. Бул Кубат мырзадан акыйкатчы институтун жылдырып кетүүнү сезбей атабыз. Тилекке каршы институтту жок эсе болуп калды, жоюлуп кеткен сыяктуу болду акыркы убактарда. Мен бул боюнча айтып атам. Аябай өкүнүчтүү да. Канчалар кандай бир бийик деңгээлге көтөрүлдүк эле. Мына 2008ден баштап 2013 чейин жайын акыйкатчы институт бир гүлдөп турган мезгил эле да. Бирок ошонун баардыгын ушул 2 жылдын ичинде өлтүрдү да. Азыр институтту элдер айтат жоюлуп кеткен сыяктуу көрөт да. Жок.